Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радио түз эфирде уктурууларын уланта бермекчи. Назарыңыздарга негизги маселени сунуштайбыз. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып баруудамын. Режиссеру Максат Мамралиев, ал эми социалдык баракчабызга Алтынай Сарбаева кошууда. Кыргызстанда пенсия көбөйдү. Урматтуу угармандар, улгайган жарандар үчүн мамлекет тарабынан татыктуу жашоо шартын түзүү, алардын коомдук жашоосуна жигердүү катышуусуна камсыздоо аракети ар дайым жүргүзүлүп келет. Улгайган жарандарыбызды социалдык жактан коргоону камсыздоо үчүн соңку 2 жылда пенсия олуттуу түрдө дагы жогорулады. Бул ирет пенсия канчага көбөйдү? Деги эле адилеттүү жана жетиштүү пенсиялар менен камсыздоо аракети, пенсионерлерге татыктуу карылыкты камсыз кылуу багытында тармакта жасалып жаткан иштер тууралуу уктурууда сөз кылмакчыбыз. Бизде конокто социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалиевич бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошондой эле эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин майыптыгы бар адамдарга жана улгайган жарандарга кызматтарды өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Айдаралиева Гүлзада Абдылашымовна бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздерге рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер, угармандарга маалымат берели деп келдиңиздер. Урматтуу угармандар, телефондорду эсиңиздерге салалы: 0502 39 21 90 39 21 90. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, кайрылсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду баштай бермекчибиз. Алгач Жеңишбек Уркалиевич, сөздү сизден баштайлы. Мынакей мамлекет башчынын жарлыгы менен пенсия көбөйүп отурат. Бул ирет кандай көбөйдү, эмне болду, ушу боюнча маалымат берсеңиз. Рахмат. Чындыгында эле баягы адат салт болуп калды деп ойлойм. Жылда эле 1-октябрдан баштап пенсияларды көбөйтүү. Анткени биз 2017 жылы мыйзамга, мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ошол жерде жыл сайын пенсияларды индексациялоо жолу менен көбөйтүү каралган. Бул жылдагы ошондой болду. Мына кече каралатын эл аралык күнү менен биздин президентибиз дагы бардык каарыларыбызды куттуктап кетти эле. Ошол сөзүндө дагы кайрылуу жасаганда ошо пенсия маселесин дагы айта кетти. Ошол жерде бул жарлыкка ылайык биз пенсияны индексациялоо жолу менен камсыздандыруу бөлүктөрүн 38%га көбөйтүү жөнүндө жарлык 13-сентябрда кол коюлган эле. Ошол жарлыкка ылайык пенсиялардын тактап айтканда камсыздандыруу бөлүктөрү 38%га көбөйүп атат. Эмне себептен мындай болуп атат? Анткени республикалык бюджеттен каржылана турган пенсиянын базалык бөлүгү бул ирет көбөйгөн жок. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү бул ошол жарандарыбыздын, пенсионерлерибиздин өздөрү иштеп тапкан бөлүгү болгондуктан пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен көбөйтүү жүргүзүлдү. Бүгүнкү күнгө буюрса бардык кайра эсептөөлөр толугу менен аяктап калды. Алдын ала эсептөөлөр боюнча учурда республика боюнча 765 миңдин тегерегинде пенсионерлердин саны бар. Орточо өлчөмү буга чейинкиси 7600 сомдун тегерегинде болсо, кайра эсептөөдөн кийин божомолду 9354 сомго чейин орточо өлчөмү көтөрүлөт деп атабыз. Эми муну ушундай эле түз кабыл алып албаңыздар, анткени ар бир жарандын, пенсионердин пенсиясы ар кимдики ар кандай. Бул орточо көрсөткүч, ошондуктан мындан төмөн да болушу мүмкүн, мындан жогору да болушу мүмкүн. Божомол менен орточо 1692 сомго көбөйөт деп атабыз. Бул көбөйтүүгө социалдык фонддун бюджетинен 3 миллиард 900 миллион сом тегерегиндеги 3 айга кошумча каржылоо жүргүзүлөт. Каражаттар бар, анткени салык кызматы планга чыгып толугу менен аткарылып атат. Ошондуктан көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. 3 айга 3 миллион 900 миллион болсо, эмки жылдын 1 жылга 16 миллиардтан ашыгыраак кошумча төлөмдөр төлөнөт. Азыркы күндө сентябрь айына 6 миллиардка жакын ай сайын пенсияны каржылоо жүргүзүлүп аткан. Демек, кийинки айларда мындан да көбүрөөк каржылоо жүргүзүлөт. Эч кабатыр болбоңуздар, 10-числодон баштап октябрь айынын жаңы эсептелген өлчөмүндө пенсиялар төлөнүп берилет. Азыр кечирим сурайм, угарман күтүп калган экен. Кабыл алып койсок анан кандай маалымат? Алло. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Мен алайдан өзүмдү. Сендер сурон. 43 жыл иштедим эле. Анан бир топтогу мүмкүнчүлүгү майып болуп калды.
ушуга канча пенсия болсо биринчи суроо. Анан былтыркы жылда кошсоңуздар, анан 6 айдан кийин 2 айдан беришке. Бирин ал дейт. Кандай кеч бересиздер? Сиз майыптыкталгансыз? Жок, 43 иштедим. Андан кийин биринчи топто мүмкүнчүлүк чектелген майыпмын. Сиз азыр кайсы пенсиянын түрүн алып атасыз? Анткени бир нече негиздер менен пенсияга укугу болсо бир эле пенсия төлөнөт. Жок, бир эле пенсия төлөнөт. Ошондуктан былтыркы жылы окуп төлөбөй койду. Эмнеси? Ала райондук. Жок, себебин айтышкан жокпу сизге? Эмне төлөбөй койгон? 3 айдан машинка эме компьютер бузулуп калды. Жок, сизге баары бир биринчи октябрдан кайра эсептөө жүргүзүп төлөп беришти да, туурабы? Жок, 3 ай төлөгөн жок. Кайсы айларды төлөгөн жок? Эми бул жерде мындай да аксакал, сиздин эмне пенсиялык иш кагаздарыңызды, документтериңизди көрбөй туруп, азыр мен сизге мындай кылып Жок, сизге барып келишпек. Кетилесиз. 43 стажымды бардым көрсөткөм. Будан 100 жыл мурун. Bir пенсия ал дегенди, тууру. Сиз телефон номериңизди бизге таштап койбойсузбу? Сиз телефон номериңизди бизге студияга телефонуңузду таштап коюңузчу, анткени эми баягы эфирде сиздин документиңизди көрбөй туруп жооп бериш туура эмес да. Сизге азыр жалпылап мен сизге апарып көрсөткөм стажымды. Анда мындай болду. Аксакал, эми 26 фото ырдым мен. Уксаңыз эмеге базага силер чыккан компьютерден Назира деген кыз кабыл алган. Сизге киргизбей. Былтыркы кыздар болбойбу деген сөз. Ала районуна кирсем грубый чөгөт. Бишкекке звонок этти. Фамилияңызды айтып коюңузчу, мен текшерип анан сиз менен байланышайын. Телефонуңузду калтырып коюңуз. Анткени бул эфирден эми маңдайымда азыр сиздин документтериңиз болбогондойун аксакал туура түшүнүңүз. Кабыл ал. Назира деген көрсөттүм да. Кайсы Назираны айтып атасыз? Бизде Назира деген кыз бул жакта менде иштебейт. Анан кайсы Назираны айтып атасыз? Мен түшүнбөй атам. Ошондуктан фамилияңызды айтсаңыз, аты жөнүңүздү, телефонуңузду кайра байланышка чыгып коебуз эфирден. Режиссерго телефонуңузду таштап койсоңуз, анан өзүңүздөр адистер байланышат сизге. Урматтуу каармандар, биз пенсия Кыргызстанда пенсия маселеси тууралуу сөз кылып жатабыз. Уктуруубузду улантып бермекчибиз. Мынакей Гүлзада Абдылашымовна, мынакей сиздердин негизги министрликтин эле башкы максаты, милдети бул биздин улгайган жарандарга жакшынакай шарт түзүү аракети болуп жатпайбы? Анан азыр Кыргызстанда негизи министрлик тарабынан кандай азыр иштер жүрүп жатат бул жакта алдыга жылдыруу боюнча маселени? Рахмат. Биринчиден ушул эфирден пайдаланып, биринчи радионун жалпы жамаатына ыраазычылык билдирейин. Анткени жакында эле 1 октябрь улгайган жарандардын күнү, эл аралык күнү майрамдалып кетти. Ушул баардык аталарыбызды, апаларыбызды, чоң аталарыбызды, чоң апаларыбызды ушул майрам менен куттуктайм. Кудайыбыз дайыма өмүр берсин, дайыма биздин берекебиз болуп жүрө беришсин. Эми жеке эле министрлик тарабынан эмес, биздин мамлекет тарабынан ушул мамлекеттик колдоого муктаж болгон жарандардын баардыгына атайын тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп келет да. 2019-жылы улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча атайын план кабыл алынган. Мына ушул планда бир катар мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана өкмөттүк эмес уюмдар ушул 2025-жылга чейин атайын жасай турган иштердин тизмеси баягы планы бекитилген да. Ошол план боюнча иштеп келебиз. Ал пландагы эң негизги багыттар бул басмырлообу, же болбосо улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамилени же зомбулукту болтурбоо, медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу, ошолорго көңүл буруу, улгайган жарандар арасындагы кедейлик деңгээлин кыскартуу, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга улгайган жарандардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо болуп эсептелет да. Мындан сырткары негизи мамлекеттик колдоого болгон муктаж болгон баардык жарандарыбыз
пенсия жүлүк пулдарды алып келишет. Андан сырткары ар кандай кызматтарды жана социалдык кызматкерлер үйүнө барып улган жарандарга тейлөө көрсөтүшөт. Мисалы үчүн азыркы бүгүнкү күндө 945 социалдык кызматкер ушул 3925 жалгыз боо жашаган улган жарандарга жеринде барып ар кандай социалдык, медициналык же социалдык, психологиялык кызматтарды көрсөтүп ар кандай жардам берип келишет да. Андан сырткары дагы жакын туугандары же бала чакасы же тууганы же бала чакасы болбогон улган жалгыз боо жашаган адамдар бар. Алар дайыма бирөөнүн багуусуна же кароосуна муктаж болуп калып, ушул социалдык стационардык мекемелерге же болбосо жана интернат үйлөргө жашап жатышат да. Бүгүнкү күндө ушул жарандарыбыз дагы мамлекет тарабынан колдоого алынган. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгына ылайык ушул жарандардын тамак ашына каралган акча ченеми күнүнө 100% жогорулатылган да. Мурун күнүнө 100 сом бөлүнө турган болсо, бүгүнкү күндө ага 200 сомдон бөлүнүп келатат. Анан ушул жогорулоого байланыштуу биз быйыл ушул жарандардын тамактануусунун физиологиялык ченемдерин карап чыктык. Же болбосо алардын менюсу өзгөрдү да. Эгер мурун сүт азыктары белгилүү бир сүт азыктарын гана иче турган болсо, анан азыркы күндө алардын түрдүүлүгү да көбөйдү. Алардын ушу жаш курагына жараша, өзүнүн физиологиялык керектөөсүнө жараша камтылышы, же болбосо жашылча жер жемиштердин кошулушу, эт азыктары, ушулардын баары кайрадан каралып чыкты. Ал ченемдерди кароодо да биз атайын Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кызматкерлерин дагы ушул ишке катыштырдык. Негизи биздин жалпы эле өлкө боюнча канча ушундай мекеме жайлар бар? Негизи Кыргызстан боюнча көп эле, анын ичинен биздин министрлик 17 социалдык стационардык мекеме карайт. Бул мекеменин ичинен 5-өө ушул улган жарандар жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга каралган да. Кандай учурда мындай кандай адам ошого укуктуу да, мисалы ошол мекемеге барып баягы кызмат алганга? Бул боюнча ушул биздин жарандар, улган жарандар атайын тиешелүү документтердин топтому бар. Ал атайын өкмөттүн токтомунун жобосу менен бекитилген. Ошол документтерди жашаган жери боюнча райондук же шаардык социалдык өнүгүү башкармаларына берип кайрылууга тийиш. Анан тиешелүү кызматкерлер ошол документтерин карап, тууралыгына жарашап, алар жана медициналык текшерүү кароолордон да өтүшү керек. Ар бир мисалы үчүн жугуштуу оорулар боло турган болсо, анда ушул оорусунан айыктырып анан кабыл алышат да. Негизи кээ бир учурда угармандарга айрылып калат да. Мен кары адаммын, бирок ошо пенсия албайм, пособие алам деген, бул түшүндүрүп кетсеңиз, ал эмнеден улам? Бул атайын мамлекеттик жүлөк пулдар жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамга ылайык жанагы социалдык фондко кандайдыр бир төлөмдөрдү же жанагы чегерүүлөрдү жүргүзбөй жүрүп, эмгек стажы такыр болбогон жарандарыбыз ошол адамдар алышат да. Алар аялдар 60 жашка, ал эми эркектер 65 жашка чыккандан тартып ала башташат. Мына ошол социалдык жүрөк пулдардын өлчөмү дагы былтыр 100% жогорулады. Албетте бул каралган социалдык жүрөк пулдун өлчөмү дагы өтө чоң эмес. Бул дагы социалдык фонд тарабынан берилген пенсиядан аз болуп эсептелет. Бул жанагы социалдык адилеттүүлүктү кармап туруш үчүн дагы ушундай учурлар каралган. Азыр бизди угарман күтүп калган экен. Саламатсызбы, эфирдесиз? Алло. Угатабыз. Суроогундай да, мен 30 жыл трактор сайдап, колхоз совхозго трактор сайдап, трактор менен пенсияга чыктым да. Анан эмне ошол пенсия ошо боюнча канча тил азыр мен ошо кезде пенсия туура эсептелбей калыптыр да. Мен ошо кезде 13 зарплат деп жылдын аягында дагы зарплат кошулчу. Анан стажым кошулчу. Ошол экөө 5 жылдык, 5 жылдыкта ошол экөө кошулбай калды да. Мен 5 жыл кошулбай калыптыр. Мен аны да билбептирмин. Мен азыр ушул меште 10 миңден аспас кишине ашыгыраак алам. Азыр канча кошулат бага? Шуну сурайын деп. Божомол менен 10 миңден ашыгыраак болсо 2,5 жогорураак кошулат да. Эми бул жерде пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү деп атабыз. Айтып кетпедимби? Базалык бөлүгү бул мамлекет тарабынан каржылана турган
бөлүк болгондуктан бул ирет базалык бөлүгү көбөйбөйт. Ошондуктан 3170 сомду алып салышыңар керек. Андан тышкары эгер электр энергиясына белгиленген компенсациялык төлөм болсо, аны да алып коюш керек. Үстөк төлөмдөр болсо, ошону алыш керек. Анткени бул айтып аткандардын баардыгы республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган акча каражаты. Ошондуктан өзүңүздөр иштеп тапкан жана биринчи, экинчи камсыздандыруу бөлүгү деп атпайсызбы, 96-жылга чейин өзүмдөн иштеп тапкан эмгегим менен чыктым да. Жок, мен ошону айтып атам. Өлчөмү ошолор алынып салгандан кийин калган өлчөмүнө 38% өлчөмүндө көбөйтүү жүргүзүлөт. Мен божомол 10 миңди бир божомолдо эсептесек 2500-2600 сомдун тегерегинде болчу, анан ошого жараша кошулат. Муну тагыраак маалыматты пенсиялык иш кагаз кайсы жерде турса, ошол жактан барып, ондан кийин билсеңиздер болот. Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Угарман да түшүнүктүү болуш керек. Суроо анан өзүнүн баягы аймактагы бөлүмдөрүнө да кайрылышы керек экен да, ар бир жадан. Бул жерде түздөн түз ошол биздин социалдык фонддун аймактык башкармалыктарына кайрылууну сунуштайбыз. Анткени кайра эсептөө иш кагаз боюнча жүргүзүлдү, ар бир өнүкү өз-өзүнчө. Анан менин кошунам мынча алчу эле, меники мындай болчу эле деген бир адам менен бир адамдын пенсиясы окшош болбойт. Ушуну туура түшүнүп коюңуздар. Бизге өмүр бою чогуу иштедик деп келген учурлар да болот да, бирок териштирип келген учурда кандайдыр бир себептер менен ортодо бирөөнүн иштебей калган учуру болот. Ушундай айырмачылыктар болот. Ошондуктан бирдей баары окшош пенсиялар болбойт. Ошондуктан ар кимдики өзүнчө жеке кайра эсептөө жүргүзүлүп кошулат. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Анан жана мен айтып аткан 1692 десем эле баары ойлойт экен, баарына эле ошондой бирдей өлчөмдө кошулуп калат. Жок, андай эмес. Андан аз кошулушу мүмкүн. Бирок мен жана башында айта кетейин деп телефон чалып калгандан айтпай калдым. Эң төмөн өлчөмү 500 сомдон кем эмес кошулат. Бирок 3-чү топтогу майыптардыкы 50% гана кошулат. Анткени ишке жарамдуу деп эсептелгендиктен булардын пенсиясы жана 2-чи топтогу майыптардыкы сыяктуу эсептелет дагы, бирок төлөөгө келгенде 50% төлөнөт. Бул мыйзамдын ченемдери ушундай. Ошондуктан муну туура кабыл алыңыздар. Калган учурда бардыгы эгер толук пенсия алып жаткан болсо, ошондой эле өлчөмдө 38%, бирок 500 сомдон кем эмес кошулат. Жеңишбек Уркалиевич, анан ушу каржы маселесине маалымат берип кетпейсизби? Каржы мындай кайсы булактардан табылды? Каржы маселесине келсек, мен айтпадымбы, бул жолу республикалык бюджеттин эсебинен көбөйтүү бөлүктөр эч кандай көбөйтүү жүргүзүлгөн жок. Ошондуктан толугу менен бул көбөйтүүнү каржылоо пенсиялык фонддун эсебинен жүргүзүлө турган болуп атат. Жана айтып аткан суммалардын баары ушул пенсиялык фонддун эсебинен жүргүзүлөт. Бул жылдын башында социалдык фонддун бюджетин бекиткен учурда божомолдуу эсеп жүргүзүлөт дагы, ошондо бекитилет. Анан жарым жылдыктын топтолгон каражаттарына ошого жараша анан көбөйтүү жүргүзүлөт да. Эмне үчүн күзгү айларда деп сурап атпайбы? Биз жарым жылдыкта планга чыгабызбы, чыкпай калабызбы? Анан ошого жараша анан күзгү айларга туура келип калып атат. Баары туура түшүнүп болуш керек. Анткени биз төгүмдөрдүн топтолушунан, пландын аткарылышынан көз карандыбыз. Гүлзада айым, мынакей негизи ушу карыларды кароо маселесинде мындай эртең менен мисалы ата энесин ошол бала бакча сыяктуу алып барып анан кайра алып келип ушинтип мекемелер бар турбайбы негизи? Анан алар менен көзөмөл кандай кыласыздар же иштешесиздерби? Ушул багытта маалымат берсеңиз. Ооба, биз Кыргыз Республикасында негизи ушул эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлиги 2009 жылдан бери мамлекеттик социалдык заказ мыйзамын ийгиликтүү ишке ашырып келе жатат да. Мына ушул мыйзамдан алганда биз жыл сайын жанагы туруктуу өнүгүүнүн максаттарын жана калктын кандай кызматтарга муктаждыгын эске алып, ошого жараша биз жыл сайын планын түзүп келебиз да. Ушул планды карап атканда дагы ошол өлкөдөгү жагдайды
мисалы үчүн чек арадагы жагдай же ар кандай жана табигый кырсыктар болуп атпайбы, ошолорду эске алып анан план түзүлөт да. Ушул планда борборлорду түзүү, мисалы үчүн угулган жарандар үчүн күндүзгү борборлорду түзүү же ошол мурун иштеп келе жаткан борборлорду колдоо боюнча да иш чаралар каралганда, эгер 2009-жылы бул коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга жылына 4 миллион сом карала турган болсо, бул бүгүнкү күндө бул сумма 48 миллиондон ашыкты түзүп жатат да. 2009-жылдан ушул күнгө чейин негизи бул социалдык кызматтар менен ушул мамлекеттик социалдык заказын алганда 49 миңден ашык адам кызмат алганда, анын ичинен 8500дөн ашыгы бул улгайган жарандар болуп эсептелет. Ошол аймактарда дагы ушул улгайган жарандар үчүн биз борборлорду түзүүгө көмөктөшүп келебиз жыл сайын. Бул борборлордо күндүзү келип жанагындай ар кандай эс алуучу, пикир алышуучу мүмкүнчүлүктөргө шарт түзүлгөн. Мисалы үчүн шахмат оюндарын ойноого же ар кандай апаларыбыз кол өнөрчүлүгү менен алектенүүгө дагы шарттар каралган. Коомго аралаштыруу, аралаштыруу. Азыркы бүгүнкү негизи эми Кыргызстан, Кыргыз Республикасы жаш өлкөлөрдөн болуп эсептелет да. Мисалы үчүн коңшу биздин Казакстан же Азербайжан өлкөлөрү булар калкын картайган баягы жарандардын саны 78% ашыкты түзгөн, уже калкы картайып бара жаткан өлкөлөрдүн катарын толуктап калды. Ал биздин өлкө азыркы күндө 65 жаштан өткөн улган жарандардын саны 5,4%дан түзүп жатат. Ошондуктан биздин өлкө азыр жаш өлкө деп эсептелет. ООНдун көрсөткүчтөрү боюнча эгер 7-8%дан ашык болсо, анда бул өлкө картайган өлкөлөрдүн катарын толуктайт да. Жаш өлкө, бирок ошол эле учурда бизде дагы ушул улган жарандардын талаптары, керектөөлөрү өзгөрүп жатат. Заман өзгөргөнүнө байланыштуу, ошого байланыштуу биз дагы бул тармактагы иштерди карап, өзгөртүп, жаңылап, жаңы стратегиялык документтерди даярдап жатабыз. Ошо сиздин айтканыңызда мисалы буунуку боюнча 7-8% деп атпайсызбы, 5% бизде деле баягы аз калган турбайбы? Анан алдын ала жанагы стратегияны белгилеп кеттиңиз да, бул жакында эле кабыл алынды. Ошо стратегияда бир аз токтолуп кетесизби? Ичинде эмнелер бар анын? Жок, стратегия кабыл алынды. Биз активдүү узак жашоо концепциясынын долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул азыркы күндө Юстиция министрлигинин сайтында талкууда илинип турат. Мына жакын арада ошол талкуу бүтсө, жакын арада бүтөт. Биз бул долбоорду, концепциянын долбоорун биз мамлекеттик органдарга макулдашууга жиберебиз да. Бул долбоор мына жанагы жогоруда айткан план, улган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча план 2025-жылга чейин иштелип чыккан да. Бул концепцияны биз ошол пландын уландысы катары 2030-жылга чейин деп карап жатабыз. Буга чейин дагы экономика министрлиги тарабынан концепция иштелип чыккан. Демографиялык көрсөткүчтөр, демографиялык абал боюнча концепция иштелип чыккан. Дагы башка жанагы 40-жылга чейинки стратегия бар. Андан башка туруктуу өнүгүүнүн максаттарында Кыргызстан ишке ашыруу боюнча бир топ алгылыктуу иштерди бүгүнкү күндө жасап жатат. Мына ушул тармактардын бардыгын эл аралык, өзүбүздүн улуттук мыйзамдарды баягы талап кыла турган маселелердин баарын камтып, ушу жаңы документтер иштелип чыгып атат. Жакшы экен. Жеңишбек Уркалиевич, мынакей негизи баягы сиздерге жаштарга дагы мүмкүнчүлүк түзүп аткан турбайсыздарбы? Өзүлөрүнүн мисалы топтогон каражатын кандайдыр бир учурда алып пайдаланса боло тургандыгы, мүмкүн баягы өзүнүн ипотекасын төгө албай калса алат экен. Ушул жерде угармандардан көп суроо түшөт да. Ошону тактап дагы бир жолу белгилеп кетсеңиз, анткени өткөндө чалып атат, ушу мен алып эле ипотекамды төксөм болобу, кантип алсам болот экен деп, анан акчаны баарын эле берип коюлбайт да бул жерде. Шарттарын түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат. Негизи сурооңузга чоң рахмат. Бул баарын эле азыр учурда жаратып аткан суроо болуп атат. Анткени учурдун талабы экен. Бул топтомо фонддун каражаттары жөнүндө сөз болуп атат да. Анан айырмасы пенсиялык фонддун каражаттан айырмасы пенсиялык фонддуку шарттуу түрдө гана эсебинде жазуу түрүндө калат. Ал эми топтомо пенсиялык фонддун каражаттары 2% өлчөмүндө 2010-жылдан бери топтолуп, нак акча түрүндө инвестицияга багытталат да. Анан киреш алып келиш үчүн, анан кийин пенсияга чыкканда негизи алыш керек болчу.
өзүнүн аты айтып тургандай эле мамлекеттик пенсиялык топтомо фонд деп. Бирок эми талап учурдун талабы ушундай экен, ар кандай учурларга дуушар болуп калганда, мисалы үчүн ипотекалык насыя алгандар бар, турак жайы жок. Анан эгер өзүнүн жеке эсебинде топтомо фонддо 1964-жылдан кийин төрөлгөн эркек адамдар 1969 жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аял кишилер гана катышат да бул эмеде. Калгандарыныкы толугу менен 2% кошулуп пенсиялык фондко кетет. Ошон үчүн баягы пенсия жаш курагынан алдындагы ушул жана айтылган жаш курактан жогору төрөлгөндөр бул системага катышпайт. Ошондуктан көп чалуулар болот да, мисалы үчүн атам 80ге чыгып калды, пенсиялык топтомосун бербейсиңерби деп. Анан ушуну туура түшүнүп алыңыздар. Карган адамдардын пенсиялык топтомосу жок. Бул 10-жылы гана кошумча компонент болуп системага киргизилген. Ошондуктан бул системада жаштар азыр жана айтылган датадан кийин төрөлгөндөр катышат. Айлыгынан кошумча 2% ошол фондко төлөнөт да, нак акча түрүндө инвестицияга жумшалып, киреше жыл сайын киреш алып келип, кийин пенсияга чыкканда алыш керек болчу. Бирок ипотеканы жапканга алганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Эгер жеке эсебинде топтолгон каражаты 50 миңден ашса, бул банктардын талабы экен. Анткени алардын да бир белгиленген бир суммадан ашыгыраак акчасы болуш керек. Ошол учурда гана ушундай жапканга алганга. Анан эми майдалап албайт экен да. Анан ошон үчүн башында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу гана алгандарга берилип аткан. Андан кийин өкмөттүн министрлер кабинетинин токтому менен өзгөртүү киргизилип, азыркы күндө коммерциялык банктар аркылуу да алган ипотекалык насыяларды жапканга мүмкүнчүлүк берилди. Эгер жубайлардын бирөөсү ипотекалык насыясы болсо, өзүнүкүнөн сырткары жубайындагы расмий түрдө катталган никеси болсо, жубайындагы 50 миңден ашык акчасы болсо, ал дагы ушул экөө биригип туруп баардыгын жапканга жумшаса болот. Анан жумшагандан кийинки суммасын толугу менен алып кетсе болот. Же болбосо 50 миңден ашкан суммасын бөлүп калтырып койсо да болот. Анткени жеке эсебинде дагы туруш керек да. Эгер толугу менен алып кетсе, кийинки алып кеткенден кийинки айдан баштап кайра топтомо башталат да. Анан пенсияга чыккан учурда алат. Мындан тышкары оор ооруларга дуушар болгондорго дагы уруксат берилди. Жана токтом менен. Анткени алар дагы баягы топтогон каражатын дарыланууга жумшаганга муктажбыз деп кайрылуулар жасагандан кийин азыр бул жанагы оор онкологиялык оорулар, жүрөк кан тамыр оорулары, анткени булардын дарылануусу өтө кымбат экен. Ошондуктан булар алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал жерде биз саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте тизим жасап чыкканбыз. Алар бизге ушундай оорулар оор деп эсептелет деп берген. Ошого тиземеге туура келсе гана алат да. Анткени кээ бирөө кайрылып атат. Эми мен мындай жана кан тамырларын операция кылгандар бар экен, ар кандай. Эми жүрөк кан тамыры менен кан тамырларынын айырмасы башка экен. Ошондуктан бул дагы тизмеге туура келбей калса тилекке каршы бере албайбыз. Эки учурда тең бул которуу жолу менен гана жүргүзүлөт. Биринчи учурда жана ипотекалык насыяга банктык эсебине которуу менен банктарга которулат. Ал эми экинчи учурда дарылоо мекемесинин банктык эсебине колуна нак акча түрүндө берилбейт. Анткени адам болгондон кийин ар кайсы башка максатсыз жака жумшап жиберип, кийин туура эмес төлөөлөр болуп калбасын деген ойдо ушундай кылганбыз. Анан негизи пенсиялык фонддун каражаттарынан топтомо фонддун каражаттарынын айырмасы, топтомо фонддун каражаттары нак акча болгондон кийин бул ушул адамдын жеке өзүнүн акчасы деп ал мураскорлоруна бериле турган нерсе да. Эми анын бетин ары кылсын, бирок көз өтүп кетсе, мураскорлорду толугу менен инвестициялык кирешеси менен алганга укугу бар. Чет жакка чыгып кетсе,
толугу менен алып чыгып кетсе болот. Мисалы үчүн туруктуу жашаганга башка мамлекетке кетип атса, ошол топтомо фондунда акча каражат болсо, инвестициялык кирешеси менен алып кеткенге болот. Пенсияга чыккан учурда алса болот. Ушундай учурлар бар. Анан дагы бир жумушсуздук статусу барларга 3 айлык мөөнөттө өзүнүн каражатынан баягы иш тапканга чейин 3 айдын ичинде жашоо минимумунун өлчөмүндө алганга уруксат берилген. Эгер суммасы ошого жетке турган болсо, жетпесе канчалыкка жетсе ошончолук. 3 айдан ашык эмес. Анткени 3 айдын ичинде кайра иш таап, жумушка орношуш керек деген менен баягы жашаганга өзүнө керектеп алганга уруксат берилген. Биз угарман күтүп калган экен, азыр суроосун угуп коелу, анан улантсак. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыңарбы? 70-теги пенсионер. Биринчи группада инвалидмин мен. 7000 алам пенсия. Мага кошулабы, канча кошулат инвалидтерге? Биринчи группадагы байыпмын. Рахмат сурооңузга. Эми бул жерде жана айтып кеттим, 10.000ге неме кошулат деп. Анан эсептеп көрүш керек да, 1.500.000ден жогорураак кошулуш керек. Анткени сиздикинен айтып аткан эле 3170 базалык бөлүгү. Анткени пенсиянын өлчөмү бардык пенсиялар үчүн бирдей өлчөмдө эсептелет да. Мисалы үчүн карылык пенсия менен майыптык пенсиянын эсептелиши бирдей. Бирок бул жерде бир немеси бар, айырмачылыгы. Майыптык жаш куракка карабастан эрте болуп калышы мүмкүн да, ар кандай кырсыктын кесепетинен, оорунун кесепетинен. Ошондуктан бул жерде жанагы стаж боюнча талап дагы аз да. Мисалы үчүн карылык пенсияга чыгыш үчүн, толук пенсия алыш үчүн эркектер 63 жаштан 25 жыл керек болсо, аялдар 58 жаштан 20 жыл деп атабыз. Ал эми майыптыктын тобуна жараша, анан жашына жараша 1 жылдан 5 жылга чейин эле талап кылынат да. Мисалы үчүн 31 жаштан өдөрөктө майыптык алып калса, анда 5 эле жылы болсо биз толук базалык бөлүп беребиз. Эгер толук эмес стажы болуп калса, анда базалык бөлүгү теңдемелүү эсептелип калат да. Мисалы үчүн 3170 болсо толук базалык бөлүгү. Ал эми аял киши 20 жыл эмес 10 эле жыл 58 жашында иштеп калса, анда бул базалык бөлүктүн жарымы берилип калат. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү, анын формуласы бар, ошого жараша, төккөн акчасына жараша, биринчи камсыздандыруу бөлүгү болсо стажына, анан орточо айлыгына жараша эсептелип чыгарылып кошулат да. Эмнеге экинчи камсыздандыруу бөлүгү деп атабыз? Ал 96-жылы жана жеке эсеп киргенден кийин ар бир адамдын иштеп тапкан айлыгынан төлөнгөн процент өзүнүн жеке эсебине барып отурат да. Анан ошол топтомго жараша шарттуу түрдө гана стажы эсептелет. Пенсияга укук бериш үчүн биз айтып атпайбыз, жана 25 жыл, 20 жыл болуш керек деп. Ошол учурда гана эсептелип калат. Ал эми суммасы болсо түздөн түз төккөн төгүмдөрүнө жараша болот. 96-тан кийинкиси. 96-га чейинкиси болсо стажына жараша, анан орточо айлык акысына жараша болуп атат да. Ошондуктан бара-бара бул биринчи камсыздандыруу бөлүгү дагы жокко чыгат. Анткени 1979-78 жылдар төрөлгөн жарандарыбыз 96-жылдан баштап гана иштеп баштаган, 18ге чыккандан баштап. Ага чейинкиси жок болуп калат да. Ошон үчүн жыл сайын жана биринчи камсыздандыруу бөлүгүндөгү стажы жыл сайын азайып келатат да. Азыркы күндө 13-14 эле жыл болуп калды. Бара-бара ушунда отуруп 78-79 жылкылар пенсияга чыккан учурда булардын базалык бөлүгү, биринчи камсыздандыруу бөлүгү жок болуп калат. Ошондо төккөн төгүмдөрүнө жараша эле пенсия чыгып калат да. Биз ошон үчүн үндөп келебиз да, камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп атканын текшерип коюңуздар. Айлыгыңыздардан канчалык көбүрөөк төлөнсө, ошончолук пенсияңыздын өлчөмү жогору болот деп. Анан түздөн түз байланыш ушунда да. Ал эми учурда тилектештик кайра бөлүштүрүү системасы болгондон кийин 96-жылга чейинки азыркы система негизи эле топтолгон эмелери шарттуу түрдө эле жазуу жүзүндө калып атат да, компьютердечи. Анткени ушул адам ушунча төгүм төлөдү деп. Бул тилектештик система болгондуктан учурдагы биз иштеп аткан жарандар
учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыздап атабыз деген сөз. Пенсиянын жанагы топтомо фонддун айырмасы бул акча каражат жок болуп калат да, бүгүн топтосок эртеси күнү биз төлөп салып атабыз. Ал эми топтомо фонддун акчасы ал нак акча түрүндө мамлекеттик баалуу кагаздарга жана банктык депозиттерге салынып үстөк түшүрүп атат да, киреше. Кийин анан пенсияга чыкканда пенсиясына, негизги пенсиясына кошумча болуп дагы бир бөлүгү болуп алганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Жакшы экен. Урматтуу каармандар, телефондорду эсиңизерге салалы. Сизге байланышка чыкканыңызга ыраазычылыгыбызды билдирели. 0502 39 21 90 номерлары иштеп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Гүлзада айым, биз өткөндө ушул эл аралык чоң иш-чара болуп өттү. Карылар жөнүндө болду да, ошол жакта маселелерди талкуулап, анан башка өлкөлөрдөн дагы чоң эксперттер келип, ошолор айтып атат да, Азербайжандын өкүлү айтты да, дагы бир маселе бар экен да, мисалы пенсияга чыкты дегенде эле баягы өзүн керексиз сезип эле небере багып отуруу деген түшүнүккө келишет экен да. Анан бирок ошол убакытта мындай өзү бышып жетилип насаатчы болуп турган кез экен да, ал ошол чыкчу адамдынчы. Анан ушул маселеге бир орток эмеге келишибиз керек дегендей маселе бар экен да. Анан бизде сиздер ушул маселени кандай карайсыздар? Мисалы пенсияга чыгып эле небересин багып отуруп калбаш керек, мүмкүн дагы бир нерсе менен алек болуш керек. Анткени Кыргызстанды өнүктүргөнгө өзүнчө да салымын кошобу деген маселе. Жакшы. Негизи өкмөттүн токтому бар 237-чи, ошол токтому менен жыл сайын 15-сентябрдан 15-октябрга чейин ушул жарандарга атайын кам көрүү боюнча иш-чаралар өткөрүлүп келет да. Муну ушуну алганда ар кандай ар түрдүү активдүү иш-чаралар өткөрүлөт. Мисалы үчүн быйыл эле жакында эле 29-сентябрда биз уйган жарандардын жарманкесин өткөрдүк да. Ошол жерге Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан биздин жарандар сөз колдору менен жасалган продукцияны алып келип сатышты. Кээ бирөө түймө, оймолорду же тамак аштарды алып келип сатышты да. Андан сырткары жанагы мен айтып кеткен уйган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча планда дагы ушул багытта иш-чаралар каралган. Анын бири мисалы үчүн жана насаатчылык боюнча атайын жобону иштеп чыгуу. Бул боюнча дагы биздин министрлик тарабынан жана ишканаларда, кесиптик мекемелерде ошол тажрыйбасы мол улуу жарандарыбыз жаш адистерди даярдоо боюнча насаатчылык жобосу иштелип чыккан. Мындан сырткары дагы мамлекеттик кызмат жанагы мамлекеттик кадр кызматы тарабынан дагы типтүү жобо иштелип чыкты. Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматта ошол тажрыйбалуу адистер жаш муундарды тарбиялоосу боюнча насаатчылык боюнчачы. Албетте биз дагы ушул маселеге көңүл буруп жатабыз. Анткени жанагы жашоонун узактыгы бүгүнкү күндө узарып жатат да. Бүгүнкү күндө ал 71,6% түзүп атат да. Ошон үчүн биз жарандар, мисалы үчүн бизде пенсиялык жаш курагы 63 эркектер үчүн, аялдар үчүн 58 жаш курагы болсо, андан ары дагы активдүү иштеп, кызмат кылып, дагы өзүнүн элге, жерге баягы пайдасын алып келиш үчүн дагы ар түрдүү багытта иш-чаралар жүргүзүп атат. Ошол эле жанагы мен айтып кеткен мамлекеттик социалдык заказын алганда дагы ар кандай долбоорлорду жазып, бул тарапта дагы иштерди алып барса болот да. Азыр угарманыбыз күтүп аткан экен. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Отабыз. Менин суроом мындай. Мен бир топто окумаймын. 2006-жылы группага чыктым. Өзүм 1970-жылкымын. Ошондо 7 жыл стажым бар экен. Кандай толук кошула база кандай жакшы түшүнбөдүм. Анан 9,5 миңден ашыраак пенсия аламын. Коммуналдык услугадан тышкары. Ошондо канча кошулат мага? Рахмат. Мен жогоруда айтып кеттим, 31 жаштан жогору жарандарга майыптыгы белгиленген күнгө 5 жыл стаж талап кылынат. Сиздин 7 жыл менен чыксаңыз, демек сиз толук пенсия алып атасыз. Азыркы күндөгү пенсияңыздын өлчөмү дагы ошонун эсебинен чыгарылган.
көбөйтүү толугу менен жүргүзүлүп келген. Базалык бөлүк бул жолу көбөйбөйт деп айттым. Ошондуктан сиздин пенсияңыздын өлчөмүнөн жанагындай эле базалык бөлүгү, светке төлөнгөн акча, ошолордун баары алынып салынат да калаган өлчөмү 38%га көбөйүп кошулуп берилет. Анткени сиздин биринчи топтогу майыптарга дагы үстөк төлөм бар болуш керек. Биринчи топтогу майыпка 100% эсебинде эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө үстөк каралган. Ошолордун баарын алып салгандан кийинки өлчөмү 38%га көбөйдү. Анан ушул учурдан пайдаланып айтып кетет элем, эми баягы эфирдин учурунда эмне үчүн жооп бербейт деген суроо болбосун. Ар бир жарандын пенсиясын жеке карабаса туура эмес маалымат болуп калат. Ошондуктан биз сиздерге жалпы баягы немесин жол жобосун айтып атабыз. Ал эми кандайдыр бир сурооңуздар болсо аймактык башкармалыктарга кайрылсаңыздар болот, же болбосо социалдык фонддун кол борбору 1202 деген телефонго кайрылсаңыздар болот. Жооп алыш үчүн же болбосо консультативдик бир кеңеш алыш үчүн. Ошондой эле ишеним телефондорубуз иштейт: 54 33 16 57 66 61 деген. Ошол сыяктуу эле мүмкүнчүлүгү азыр эми баарыбызда эле уюлдук телефондорубуз бар. Электрондук түрдө да кайрылуу жасасаңыздар болот. Биздин сайтыбыз соцфонд чекит кейжи деген сайтка чыксаңыздар, ошол кайрылууларды калтырсаңыздар бизге түшөт. Биз сиздерге мыйзамда каралган мөөнөттө жооп бергенге аракет кылабыз. Анан кандайдыр бир эме боюнча, эсептери боюнча суроолор болсо түздөн-түз райондук башкармалыкка кайрылууга сунуштайт элем. Анткени так маалыматты ошол жактан аласыздар. Кайра эсептөө иштери буюрса бүттү. 10 числодо мына жакынкы арада жаңы өлчөмдө баардыгын которуп, пенсияңыздарды банктан алгандар банктан, Кыргыз почтасы аркылуу алгандар графикке жараша 10 числодон 25-не чейин толугу менен төлөнүп берилет жаңы өлчөмдө. Дайыр угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло, сүйлөй берейин да. Сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз. Эфирдесиз. Алло. Угуп атабыз, эфирдесиз. Жеңиш балам. Угуп атабыз. Мен сизге суроо берейин деген себебим, азыр силер рахмат. Пенсиялерге жакшы кошуп атасыздар. Садыр Жапаровго да рахмат. Элге жардам берип атат карларга. Менин суроом ушундай да, азыр жана карлар күнүн белгилеп атпайсыңарбы? Ошо карлар күнүндө айыл өкмөттөрү кандай жардам бере алат? Мен өзүм биринчи группадагы инвалидмин, 85те кишимин. Пенсияга чыккан, көп эле болду. Мен кучтан иштеп келгем өзүм. 30 жыл. Даже 40 жыл болуп калат. Рахмат. Сурооңуз. Жерге келсек, мен могу станция Ивановкада турамын. Рахмат. Айыл өкмөтүнөн бир жардам деген жок. Эчке жок. Аксакал, илгери мен түшүндүм. Сайсулуу убагында жакшы эле иштеп, грамоталарды алып, ветеран труда болуп чыктым эле. Рахмат Аксакал, сурооңузга түшүндүм Төркүн. Бул жерде социалдык фонд менен жардам көрсөтүүнү сиздер аралаштырбаңыздар. Биз дайыма айтабыз, социалдык фонд түшкөн каражаттын эсебинен пенсия менен камсыздоону гана жүргүзөт. Жанагындай жеңилдик, ар кандай жардамды биз тараптан бербейбиз. Биз болгону мүмкүнчүлүккө жараша кээ бир учурларда баягы 1-октябрга, 3 декабрга майыптар күнүнө карата, 1-июнь балдарды коргоо күндөрүнө карата жана бир айлыктардын алкагында мүмкүнчүлүккө жараша кандайдыр бир иш-чараларды өткөзөбүз. Бирок бул социалдык фонддун түздөн-түз милдеттерине кирбейт. Ошондуктан мен да кошумчалап кетейин сизге. Сурооңузга рахмат. Бул жаатта негизи сиз жашаган жериңиз боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлигине кайрылганыңыз туура болот. Анткени ошол жашаган жериңиздеги бийлик билет да, сиз муктажсызбы, муктаж эмессизби, көмүр алышыңыз керекпи, же май чай алышыңыз керекпи? Ошо жашаган жериңиз боюнча кайрылсаңыз, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийликтери
жанагы Жеңиш мырза айтып кеткен 237 токтомду аткаруу боюнча баардык иш чараларды жүргүзүп атышат. Бул 15 октябрга чейин уланат. Мына ушул иш чаранын алкагында эгер сиздин үй бүлөңүз же фамилияң сиз муктаж жаран катары алардын тизмесине кирген болсо, анда сизге беришет жардамды. Анан дагы бир угарманыбыз бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы, сиздерге мындай суроо берилмек менен. Пенсия боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу маектарга октябрдын эсени сентябрда бизге кошулай кылды, бизге социалдык фондго которуп, ошонун эсенин октябрдан баштап канча пайыз кошулат, кандай болот, мурунку айдагы эсептелбей калат, ошону получается, туурабы? Эгер биринчи октябрга чейин пенсияга өтсөңүздөр, демек сиздерге жогоруда айтылган президенттин жарлыгына ылайык кайра эсептөө жүргүзүлөт. Бирок пенсияңыздардын өлчөмдөрү ар кандай болгондуктан ошол өлчөмүнө жараша 38%, бирок 500 сомдон кем эмес камсыздандыруу бөлүктөрүнө кошулат. Муну эми толугураак так маалымат алыш үчүн иш кагазыңыз боюнча райондук башкармалыктан 10 числодон кийин барып тактоо жүргүзсөңүз болот. Кандай болду, э? Ооба. Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Дагы угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз. Сиз эфирдесиз. Угуп атабыз. Саламатсыңарбы? Байланыш үзүлүп кетти окшойт. Гүлзада айым, жана сиз жакшы белгилеп кетпедиңизби? Ушу жанагы угармандарды көп кайрылат да, айыл өкмөтүнөн жардам ала албайт, жана ушу кимдер алат, кимдер албайт, мындай болжолду айта аласызбы? Жок, ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийликтери түзөт да тизменичи. Мисалы үчүн жанагы муктаждыгына жараша, үй бүлөнүн абалына жараша ар бир аймакта баягы өзүнүн аймагында жашаган жарандардын үй бүлөлүк абалы белгилүү болот да, ошого жараша алардын тизмеси бар атайын. Ошонун негизинде жүргүзүшөт. Так эрежеси бар экен өзүндө. Ушул убакытта да угармандардан көп суроолор келет да. Анан негизи жанагы алдыда баягы иш пландары жөнүндө да кыскача айтып кетсеңиз, анткени мындай министрлик көп эле иштерди алып барып жатат. Анан эң орчундуулары кайсылар болуп атат азыр? Орчундусу быйыл биз жана уйган жарандар жөнүндө мыйзам бар. 2011-жылы кабыл алынган. Ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизик. Ал жердеги эки жаңы баягы бирине киргизилди. Бул жанагы өзгөчө кырдаалдар болгон учурда, табигый кырсыктар же кандай учурлар болгон учурда ушул уйган жарандарга карата мамлекеттик органдардын жүргүзгөн иши бир ирбирдиктүү, иреттүү болсун үчүн атайын пункт киргизилген. Жана мамлекеттик органдар ушул уйган жарандарды ар кандай тармактык маселелерди чечүүгө катыштырууга деген дагы пункта киргизилген да. Андан сырткары Кыргызстан негизи могу Мадриттеги карта көйгөйлөрү боюнча иш аракеттер планына 2002-жылдан бери катышуучу болуп эсептелет. Ошонун алкагында былтыр 22-жылы Римде атайын министрлердин жолугушуусу болгондо, ушул жолугушууда 2027-жылга карата атайын стратегиялык максаттар белгиленген. Анда улгайган жарандарга карата бүтүндөй жашоосунда алардын активдүү жана саламаттыгын чыңдоо менен узак жашоосуна көмөк көрсөтүү, аларды караган адамдардын жана үй бүлөсүн колдоо жана көп узак мөөнөттүү багуу боюнча кызматтерди киргизүү, ошондой эле баардык курактагы жарандар үчүн, коомдун өнүгүүсү үчүн, коомдун жашоосунун баардык чөйрөсүндө картоо маселелерин киргизүү боюнча ушул негизги багыттар тандалып алынган. Аныкталган экен да. Ушул иш чаранын алкагында иштер жүргүзүлүп жатат. Жакшы экен. Эми бул багытта да иштер уланат деген ойдобуз. Анткени бизге бөлүнгөн дагы убакыт соңуна келген экен. Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдирели. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Атайын убакыт бөлүп келдиңиздер. Урматтуу угармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында биз пенсиянын көбөйүшү жөнүндө сөз кылдык. Кимдерге кандай көбөйдү? Бул багытта адистер маалымат беришти. Ошондой эле каарыларга көрүлүп жаткан министрлик тарабынан шарттар боюнча дагы маалымат бердик. Биздин уктурууга болсо социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалиевич болду. Рахмат сизге. Ошондой эле эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин майыптыгы бар адамдарга жана улгайган жарандарга кызматтарды өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Айдаралиева Гүлзада Абделашимовна болду. Рахмат. Уктурууну Мээрим Абдыраман алып бардым. Режиссеру Максат Мамралиев, ал эми социалдык баракчабызга Алтынай Сарыбаева кошту. Биринчи радио менен бирге болуңуздар. Урматтуу радио каармандар, азыр сиздер президент